Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен бул сапар Ош облусунун Алай районуна караштуу Сопу Коргон деген айылына келдим. Азыр мына Сопу Коргондун кире беришинде дарбазасында турам. Азыр бул сюрпризди Москва шаарынан атайын ниет кылып көптөн бери мен менен байланышта болгон Өмүрбек мырза жана анын атасы Жайлообек, апасы Махабат эжелердин атынан бүгүнкү сюрприз уюштурулмакчы. Урматтуу көрүүчүлөр, баса белгилеп айтып кетүүчү жагдай, бул менин программасына кээ бир учурда комментарий жазасыздар. Бул өтө чыдаган адамдын программасы, ошон үчүн мен гана бул программага ниет кылып максат коюп иш алып барып аткандан кийин мына ушундай алыска райондорго дагы барууга туура келет. Себеп дегенде бул менин миссиям. Ошон үчүн Өмүрбек мырзага, анын атасы Жайлообек атабызга, Махабат эжебизге Аллахым ыраазычылык, Аллахым ыраазы болсун деген ниетти билдирмекмин. Ата эне ыраазы, Аллахым ыраазы. Алдагы мүнөттөрдө дагы бир чоң эне менен чоң атанын сүйүнүшүнө сиздерди ортоктош кыламын. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул Сопу Коргонго келе жатып, мындай бир мазардын булагы деп коет экен. Мынакей мен сиздерге окуп берейин. Ассаламу алейкум азиз инсан, бисмиллахи рахмани рахим. Камчы ата мазары, Сопу Коргондогу касиеттүү күчтүү мазар. Өзүн адептүү, тартиптүү алып жүргөн инсандар кирүүгө болот. Ичимдик ичүүгө мүмкүн эмес. Ал кожону шайык деп турат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр ушул ыйык делген мазардын булагынан сөзсүз ушунча келгенден кийин ичип кетүүнү туура көрдүм. Себеп дегенде сууга келип ичкен да бар, ичпеген да бар дегенде мынакей азыр бисмиллахи рахмани рахим деп суу ичебиз. Бул жерге келип ниет кылып, мындай жакшынакай болгон ыйык суудан ичип кетүү дагы сиздерге буйруксун. Азыр эми мен мындан ары жолду улайм. Өмүрбек мырзанын жемилгесине уюштурулуп аткан Жайлообек агабыздын бир тууган агасы жана ошондой эле Жайлообек агабыздын келинчегинин кайнагасы болуп калат. Ошондо ошол адамдарды сүйүнткөнгө бел байлайм. Жакшы туруңуздар. Программаны баамдап, жакшылап байкап туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей мен азыр ушул Сопу Коргон айылында жашаган чоң эне менен чоң атабыздын жанына келдим, тагыраагы үйүнө келдим. Мынакей менин маңдайымда ушул Өмүрбектин, Жайлообек агабыздын, Махабат эжебиздин эң жакын адамдары турат. Ушул менин чоң атам, чоң эне ордуна чоң эне, чоң ата ордуна чоң ата болуп калды. Менин атамдын бир тууган агасы. Мен ушуларды дагы ушул менин программасына, ата энем программасына киргизип, ушу долбоорго киргизип коюуга ниет кылдым эле деп бир айдан бери мен менен байланышып, насип кылган экен, мынакей мен келип калдым. Жол алыс болгон менен бирок жол аябай жакшы экен. Сонун айыл экен, урматтуу көрүүчүлөр. 70 жашка чыгып отурса, эне канчага чыктыңыз сиз? 68. 68ге. Белектерин берип жибергем мынакей. Энебиздин гүлүн берели, жашынакай болгон, келиңиздер. Бул жакка келип бере бериң мынакей. Мага жардамчы эжелер пайда болду бул жерде мынакей. Андан кийин жолуңун салыңыздар, жакшынакай кылып туруп. Атабыз торту көтөрөт мынакей. Торту бар. Гүл сиздики да, эне. Гүл сиздики да. Туулган күн башка бирөөнү болсо мен кандай көтөрөм? Жок, сиз бар үчүн туулган күн кызыктуу өтөт. Атабызга бериң. Себеп дегенде, урматтуу көрүүчүлөр, 70 деген жазуусу бар, жакшынакай торт алып келгенбиз. Күн болушунча эми атабыздын көңүлүн алуу негизги максатыбыз. Анан калпагы бар эле, шу калпакты жакшынакай бир кийгизип койсоңуз, ырымына бул белектер, негизги белек бул ушул менин ата энем программасы ата. Эми сиздер менен бир аз кеңешебиз. Тең арып, тең карыгыла. Ата, мына 70 жашка чыгып отурсуздар, мына жай намазыңыз кулдук болсун, намаздарыңызда балдар кыздарга, ушул өзүңүздүн эң жакын туугандарыңызга жакшынакай бата кылып, намазды окуп дегендей ниет кылууга биз ушундай үмүт кылабыз да, ушундай ниет болсун, ушундай
максатта бизге батасын берсин деген ушу Өмүрбек мырза менен Жайлообек агабызга, Махабат эжебизге Аллахым чексиз ыраазы болсун деген ниетти билдиребиз. Ата, 70 жашка чыгып сиз 70 окшошпойсуз го, спортсменсизби же кандайсыз? Мен бир аз түшүнө албай турам да, чын айткандачы. Жаш экенсиз да. Спортсмен деле эмесмин. Талыкпай эмгектенип жүрөм да. Кыймылдап ар дайым. Ар дайым кыймылдасыздар. Шаардагыларчылап жатып алып телевизор көрмөй жок. Жок. Дайым эмгектин үстүндө жүрөм да. 4 бурчтук бөлмөнүн ичинде нар бас бар ичинде да, ошон үчүн шаардыктар аябай семиз келишет, айылдыктар аябай ушундай спортсмен чырай келишет дегендей. Эч жанымда да 5 убак азан айтам. Азанда айтасыз бул жерде. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү? Атабыздын атыңыз ким эле? Алайчы. Алайчы атабыз мына ушул жанында турган анандагы көчөтөм мечитте ар дайым азан айтат экен. 12 жыл азан айттым. 12 жыл. Азыр дагы айтасыз. Ооба. Күндө, ушу 5-күндөрү. 5 мал айтам күндө. 5 мал. Күнүнө 5 мал айтасызбы? Азыр ысыгында Өмүрбек мырзанын телефону барбы сиздерде? Бар. Сөйт дегенде алардын убактысы аябай тар болот да, сырттагылардынча. Мен эзиме чыга электе, сиздер менен сөз кызып, сөзгө батып кете электе. Сүйлөштүрүп калайын. Эне сиздин атыңыз ким? Марпат энебиз менен Алайчы атабызды куттуктап атабыз. Азыр телефон, смартфонду алып келсе, мынакей айпад менен мынакей Заманбап энебиз бар экен да, Заманбап. Менин угушума караганда Марпат эне сиз шайыр энелерде дагы бир ырдап жүргөн чоо жайыңыз бар экен да, ушундай бир. Өмүрбек инибиз айтып калды. Аябай айылда активная депчи. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Өмүрбек мырза, кандайсыз? Сиз ниет тилек кылган адамдардын алдында турам мынакей. Куттуктай бериңиз мынакей. Атабызды куттуктаңыз, энебизди куттуктаңыз, сөз сизде. Жок, ушул жер жакшы чыгат ушул күндө. Ассаламу алейкум. Сүйлөшө бериңиз. Жакшы oğlum. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы oğlum. Рахмат. Денсаулыгыңыз чын болсун, өмүрүңүз узун болсун. Рахмат. Жакшы. Рахмат. Бул окшогон туулган күндөрүн көптөн өткөрүп жүрө бериңиз. Жеңем менен бирге бала чака неберелердин пешенесинде сиздин төрүңүздө төртүн көркө болуп жеңем окуңуз. Рахмат. Көп жашаңыздар. Туулган күнүңүз менен дагы бир ирет. Рахмат. Şu kanalda жиберген силерге дагы рахмат. Oğlum Өмүрбек, өмүрүң узун болсун. Денсаулыгың чың болсун. Ойлогон оюңа, тилеген максатыңа жет. Бала чакаң менен, ата энең менен тынч бол. Көрүнөт мынагы. Дагы бир эжебиз байланышка чыгып калды. Бул кимис болот? Өмүрбек эжеси. Кандай istейт? Алайчаба? Кандай деп атат? Жакшы. Мээрим. Жакшы мээрим. Кызым жакшы. Жакшы. Рахмат. Денсаулыкта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер чоң апам экөөңүз. Рахмат. Сыйларыбызды көрүп. Рахмат. Бала чакаң менен да өзүң тынч бол. Денсаулыкта бол. Семьяң менен узак өмүрдө жаша. Ойлогон ой, тилеген максатыңа жет. Мээрим гүл. Рахмат. Şu kanalda жибергениңерге чоң рахмат. Мен да сүйүнүп турам. Туулган күнүңүз менен. Рахмат. Туулган күнүңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Рахмат эним. Экөөңүздөр бактылуу болуп жашаңыздар. Рахмат. Бир тууган энеңиз, Ошону Жайлообек деген агабыз сүйлөп атат. Дагы урматтуу көрүүчүлөр. жана уулу, эрке кызы, келиним Махабат деген. Жайлообек мырза менен мынакей уулу Өмүрбек, Махабат эжелерибиз, мынакей мээрим эжелерибиз ушул бардыгы мынакей Россиянын Москва шаарынан Алайча абабыз менен
Atыңızды Marifat. Marifat enebizdi kutlap жатқан учуру мынакей. Куттуктай бериңиздер, дагы сөздөр болсо сүйлөй бериңиздер. Rahmat inem şu kanalda jibirgeningерге. Ömrüň uzun bolsun. Densoliging çiň bolsun. Oylagan oyuňa, tilegen maksatyňa jet. Rahmat. Arjaz. Arjaz. Arıcaz çoğay otasın be. Жақшы, жақшы, жақшы. Deme. Mahavat. Mına ne dep söylerim dele bilelbey kaldım. İlahi besem ile olgun. Ne deysin? Bir dakika gidiyoruz anda, bir dakika biraz günden görünmeye atacak. Çağırgırak çaka. Nazar katırdı öyle de. Geliniz kana. Urmatlı görüşler, mınaki kutuktoo sözleri dagale tügünelek, dagale ulantıdat. Marifat enebizdigin raşçılığın bildirip koyun odat. Atayın şu Moskva şaharında emeklenip жүрген balдар kızlarına. Mına ağaňardy kutlukdap, uşunday kutlukdap jönötüp, bizden köňülübüzdi alıp, bizdi unutpay, uşunday bardygybızdy mantip syylap oturasyňar. Silerge çoň rahmat. Kuday densoligиңарды bersin, ömürüňerdi bersin. Bala çakaňar menen, tuğan uruňar menen, eli jurtuňar menen aman bolgula. Aldyňarga koygan tilek maksatlaryňardyň bardygy orundalsın. Anan şu mına biröөнүн eli, biröөнүn жеринде жүрөsүңөр. Ошол жердин мазар машаяктары, олия мүзүктөрү колдоп, жараткан өзү жар болуп, кайып бирлер колдоп, ата тектерибиз колдоп, бардыгы ушу тилектериңердин бардыгы орундалсын. Ич жамандык көрбөгүлө. Силер дагы ушу бизди сыйласаңар, силер дагы балдарыңардан ошондой сыйды көрүп, ошондой урматты көрүп, ушундай жакшы сыйдын үстүндө болгула. Süylör sözümü деле чындап таба албай калдым. Бул деген өтө чоң, өтө сый, өтө урмат. Sözsüz neverlerdi canыңыздар koyuңuzдар. Биз эми абаң экөөбүз балдарыбыз жок, балабыз өтүп кетти деп кайгырбай койсок деле боло турган болуп калыптыр. Эми силерге чоң рахмат. Ошол Мирландын, Орозбектин оордун жоктотпой, ошолордун кылбай кеткен иштерин кылып, ошолордун айта албай айткан сөздөрүн айтып, мынантип биздин пешенебизде турасыңар. Силерге чоң рахмат. Башка сөзүм деле жок. Рахмат, рахмат. Урматтуу Москва шаарынан атайын чалып аткан эжелер куттуктап бүтсөңүздөр, анда биз маектин 2-чи бөлүгүн баштайбыз. Энебиз менен атабыз жөнүндө бир аз маек кылабыз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, Аллахым чексиз ыраазы болсун сиздерге. Батасын берип атат, жан дүйнөсүнө кубанычы батпай, жанатан бери жашып турат, атабыз дагы, энебиз дагы. Аллахым ыраазы болсун. Бар болуңуздар, аман эсен келип калыңыздар. Эми мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей атабыз жөнүндө бир аз жана башына сөз кылып кеттик эле. Азыр алайчаба мына ушул жаш кезде кандай жумуштарды кылдыңыз? Канча бала, канча небере дегендей, балким чебере көрүп калгандырсыз. Мына ушундан баштаңыз ата. Келиңени жанына туруп алыңыз атабыздын. 10 жыл совхозда шофер болуп иштедим. Görmesek de 10 yıl operatör болуп иштедим. Andan keyin sayız tarkagandan keyin Eres'in Sopu Korgan uçaskasında Eres'in uçaskasında 20 yıl elektromonter şoför bolup işledim. Oradan 2008 yılda 40 yıl stajım bilen pensiyaga çıktım. Oşadan beri hazır pensiyadamın. Kança bala, kança kız degende, kança nebere? 2 oğul, 4 kız var. 2 oğul, 4 kız, 6 oğul жалпысы. Kızlarım ballarından 16 neverem var. Aldı. Жақшы
Medinstitut'u, üniversiteti бүткен. Азыр иштеп атышат. Балдарыңыз менен сыймыктанасыз. Аларга берген тарбия негизги ролду ойнойт ата. Ошон үчүн баардыгына жакшы тарбия бергенсиз, баардыгы очор бачарлуу болуп, азыр мынакей сиздин эң бактылуу күндөрүңүздү мына ушинтип көңүлүңүздү көтөрүү менен алек болуп атышат. Ошолордун баардыгынын атынан ушул сюрприз дагы арналат ата. Рахмат. Ошо мынакей энебизге бир аз сөз берели эне. Мына ушул балдарды чоңойтуу оңойго турган жокпу эне ушул убагында кандай жумуштарды кылдыңыз? Сиз эмне менен алектендиңиз? Мен окунуп бүтүп келип 75-жылы ушул совхозго бухгалтер болуп келип иштегенмин. Ошол боюнча ушул жерде бухгалтер болуп иштеп пенсияга чыктым. Башкы эсепчи болуп иштеп жүрдүңүз, союз маалында, Анан 4 кыз 2 улду болдук. Жараткандын буйругу экен. Экөө тең чоң болгондо 2 уулубуз өтүп кетти. Бир балабыз Ош университетин бүтүп аткан жылы өттү. Мына 23 жашында. Кичинеси анан тагдырдын буйругу экен. Мына 4 кызыбыз бар. Жок деле дебейбиз, бар ушунун астына Кудайга шүгүр. Кыздардын баардыгын окуттук, балдарды деле окуттук эле. Кыздар бүт окунуп бүттү баардыгы. 3-чү кызыбыз Арабаев атындагы университетте мугалим болуп иштейт. Баягы жактоочуларын жактаган. Анан ошондой кызмат кылат. Калгандары дагы баягы өзүнчө жеке ишкер. Бардыгы эле азыркы заманга жараша. Бул чалымын ошо 2 иниси бар, 1 карындашы бар. Булар деле Кудайга шүгүр, бардыгы көп эле. Тагдырдын буйругу экен, булар да ушинтип жараткандын эмеси менен баягы тагдыр, анан калгандары ушул. Эми негизгиси эне мына ушул бактылуу карлыктагы бактылуу көз ирмемдердин бир сүртүмү эми буга чейин аябай көп жакшылыктарды кылып атат, мисалы сүйүнтүп атат дегендей, кубантып атат дегендей, бирок мына ушунусун дагы ушул Өмүрбек мырзанын, Жайлообек агабыздын, Махабат эжебиздин ушул мээрим деген ушул кыздарынын сиздерге болгон мамилеси бул өзгөчө болсун деген максатта ушул Менин энем программасын чыгарып, биз тасмага тарттырып коелу, эл журтка мактаналы. Биз чоң ата, чоң энебиз менен сыймыктанабыз деген жакшынакай ниеттерин билдирип, мына ушул сюрприз уюштуруп жаткан чагы. Эми ошолор бар болсун. Ошолор бар болсун. Бул кайнеме деле бардыгын, кайынсиңдилерим бардыгын эми менин кайненем бат эле өтүп кетти. Ушулар биздин кол алдыбызда чоңошту, өзүбүз үйлөдүк, өзүбүз жайладык, бардыгын ордоруна койдук. Ошон үчүн буларды мен кайным деле дебейм, кайынсиңдим деле дебейм. Өзүбүздүн бир тууганыбыздай эле сезебиз бардыгын. Эч мынандай мынтип кайным же кайынсиңдим деп мынандай чекеге түртө албайм мен. Өзүмүн кыздарымдай, өзүмүн балдарымдай. Анан Өмүрбек ушул 2 үйдүн ортосундагы эрке талтаң балабыз биздин. Ошол өмүрүн берсин, ден соолугун берсин, балалуу чакалуу болуп өнүп өссүн, иш жамандык көрбөсүн. Ушул атасы да ушул мында бир эле кызы бар. Ушулардын да өмүрүн берсин, жамандыгын көрсөтпөсүн. Ушу элдин арасында аман болуп эле жүрө берсин тилектеримди. Эл аман болсун, журт аман болсун. Ошонун ичинде баардыгыбыз аман болуп, бирге бололу. Эми мына жогоруда бир аз тагдыр жөнүндө айтылып кетти. Мисалы өткөндөрдүн бейишин гана тилейбиз, колубуздан башка эч нерсе келбейт. Аллахтын өз ырайымына алып, ошол бейиштик болсун, Кудай буйруса. Анан эми ушул мен атабыздын колунан торт алып коюңуз, атабыз азыр бир сүйлөп берем дейт. Эми мына ушул Алайшаба, ушундай сюрприз болот деп ойлодуңуз беле ушул? Муну ойлогон оюмда деле жок. Жылда кандай өткөрчү элеңиз бул күндү? Жөнөкөй эле белгилеп өткөзүп койчу элек. Азыркысы кандай таасирлендиңиз? Сен ойдо жоктон эле келип калыпсыңар. Ойдо жок эле жүрдүм эле. Рахмат ошо келип ушунчалык аракет кылып тартканыңарга биз да ыраазыбыз. Ошо иниме, бала чакасына өмүрлөрүн берсин. Тилеген максаттарына жетсин, ойлогон ойлоруна жетсин. Бизге окшоп олар дагы. Эми жашоодо мына өзүңүз айткандай, жашоонун минусу да бар, плюсу бар дегендей. Плюс жагын көбүрөөк ойлошубуз керек экен, себеп дегенде бул жашоо бизге белек. Мынакей азыр мына экөөңүздөр тең 70-тин кырын молжоп калыпсыздар, Кудай буйруса 100 жаштыкта тоюңуздарга келип ушинтип
үйүңүздөрдүн алдында бакылдап сүйлөп туралы, үйүңүздөрдүн алдында эч качан жамандык болбосун, тойлор болсун, тойконага айлансын деген ниет билдиребиз ата. Чын айткандачы. Эми азыр мына ушул экөөңүздөр мына чогулушуңуздар канча жыл болуп калды? 50 жыл болот. 50 жыл болду ба? Бүгүн атабыздын туулган күнү. Бүгүн туулган. Эми атабыз үчүн бүгүн эмне десе кыласыз? Жакшы тамак жасап берди деши мүмкүн. Кемпир Чайыр. ким чалып атат? Мен кызым Кыздар чалып атат. Ошол кыздарга сөз берели. Бул каяктан чалып атат булар? Бишкектен. Бишкектен чалып атат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, балдар кыздары Бишкек шаарынан чалып азыр куттуктаган турушат. Куттуктай бериңиздер, Марипа эчебиз менин жанымда турат. Бул менин ата-энем программасы. Баштай бериңиздер. Yaşlarınız den soğukta bolunuz. Her daim bizi önünüzde apam ökönüzler, oynap gülüp жүрүңүздөр. Рахмат кызым, рахмат. Рахмат. Бала чакаң менен тынч бол кызым. Рыскыл кызым турбайбы? Эрскиле. Güler жок kaç git kaldı var. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Бишкек шаарынан дагы бир ушул Марипат эже энебиздин кызы чыгып куттуктады. Эми эне мынакей. Азыр мен жана сөздү улап кете берейин эмичи. Бул учурдагы өзүнчө бир ушул программада берилүүчү тапшырмалардын бири атабыздын бүгүн туулган күнү. Атабыз менен жашаганыбызга 50 жылдын жүзү болуп калды. Бул дүйнөдө эң жакын адам ата-энеден кийинки эле мына ушул адамдарда, мисалы, Алайча бабы сыяктуу өмүрлүк жолдош, же болбосо мабышка деп коесуздарбы, ушундай да. Ушул алгачкы бир жолуккан күндөрдү бир эстеп коеюнчу. Ушул абабызга кантип жолугуп калдыңыз же? Ушул күндөр кызык да, мисалы, ушул күндөр эсте калат дегендей. Бул өтө кызык нерсе. Ушудан баштаңыз. Бардыгына эле кызык булчу. Мен совхозго бухгалтер болуп иштеп келип, анан союз мезгили, ал мезгилде бухгалтерлерден 40 маалында Таразага жөнөтчү. Анан мени Таразага жөнөтпөй коюшту. Мени менен иштеген бир эки кыз Таразага кетти. Анан мен главный экономист менен главный бухгалтерга кирип алып, мен да Таразага барам деп, барам мен ошолор менен деп жүрүп, Талдык сууга, Алайга, Таразага кеттим мен. Анан мени маскаралап күлүшүп, сен буякта жумуш кылсаң болот эле, барсаң бар, эми өзүң баргың келип калыптыр деп анан маскаралап күлүшүп, анан мени Таразага жөнөтүштү. Анан баргандан кийин эле Таразаны баягы отделение боюнча койлор кыркылат да. Анан бул механизацияда, анан мени механизацияга Таразачы кылып койду. Анан ол жерде Таразада отурам. Ошол жерден таанышканбыз. Мына Гагарин деген айыл менин кайын журтум болот. Ушул жерде көпчүлүк ошо механизацияда иштешет экен кишилер. Ошол жерден эле биз ушул кызды ушу Алайчага алып беришибиз керек, ушу менен тааныштырышыбыз керек деп ошол койдун кыркымы бүткөндөн кийин эле ошол жерден жалпы элибиз менен эле ошентип алып келишкен. Ушундай болгон. Карасаңыз кычыраган жигит болуп турат маңдайыңызда. Армияга барып келгенсиз ата? Армияда кайерде кызмат кылдыңыз? Новосибирскийде кызмат кылганмын. Так, эми мынакей апабыз жарылды, энебиз жарылды. Сиз издедиңизби же ошол жерден жолтуруп калдыңызбы? Ошол жерден Таразага ошол жерден 40-чы болуш дейт элем. Ошол жерден анан таанышып, ошол жерге келип эле качырып алып. Алайчаба, сиз 40-чысыз ошол маалда. Марипат энебиз болсо бухгалтер. Статусу чоң. Анча-мынча жигиттерди тоготпой турган маал ошол мезгилде кычырап, Анан кантип анан сизди соготуп калды? Сиз 40-чы болсоңуз, койго кирип жүрсөңүз, колдоруңуз мазал болуп. 40-чы болуп, шоферлор да айдайт эле да. Буга дагы анан Гагариндеки өзүнүн жердештери кошумчалап кетти да. Ол мезгилде кыздарды качырып эле алчу эмес беле? Механизаторлор көп деп. Анан главный бухгалтер Исаке деген бар эле, ол бизде главный бухгалтер иштечү эле. Жүркүн мен аны үчтөөдөн болом өзүм. Ошол бухгалтерыбыз
Бүгін эшикелке чыкпай эле коюңузчу. Сизди бирөөлөр качырып кетпесин деп сүйлөдү. Ага деле маани бербедиңиз. Ого деле маани бербей эле жумуштан чыгып үйгө кетип аткан мезгилде эле анан качырып кетишкен. Анан барып отуруп калдыңыз. Ал убакта салт дагы биз Ошондой эле, катылган таш түшкөн жеринде оор, деп. кыз барган жеринен кайтпаш керек, жана башка. Мисалы ушундай эме болгон. Азыркы заманда андай жок. Сөз сүйлөш керек. Тиги жет атасына чейин билип, машинеси барбы, үйү барбы, кызматы барбы деген ой болгон эмес сиздер убакта. Таптак. Жок. Ондай ойлонбойт делек да. Анан ошодон бери ушул күнгө чейин жашап атасыздар. Кудайга шүгүр. Жашап атабыз. Жакшы, жаман эмес. Мына кошуналар аябай макташат мага караганда муну. Эми сиз билесиз да аны мактабаса деле билесиз да. Атабыз жакшы болгон үчүн ошо эл журттун булап жүрөсүздөр да. Энебиз кандай адам ата? Айтыңчы. Байбичем жакшы. Өзгөчө коңшулардан, немелерден өзгөчө мындай шайыр. Колу коңшуларды да келиндеп турат. Мындай немелиги жок. Кыскасы сиз үчүн тегереги төп келишкен. Жакшы. Бул жашоодо ыраазы болгон адамыңыз. Ыраазы болгон адам. Жакшы. Эми мынакей биз жогоруда сөз кылып атабыз азыр. Бир шайыр апабыз келатат. Мынакей шайыр апалардан келиңиз. Келиңиздер кана. Болсун кел. Жакшы келип алыпсызбы? Бүгүн Алайча абыздын 70 жашка чыккан bir юбилейлик bir иш чарасы экен да бүгүн. Шайыр апабыз мында турат. Азыр шайыр апалар даярданып турса биз жакшы ырдайбыз. Бул үйдө ырлар болсун, тойлор болсун деген ниет кылыпчы. Келиңиз куттуктай бериңиз. Куттуктайбын, кубанамын, силер менен чогуу бийле ырырдаймын, туулган күндөн ак мен бүгүн. Ой, рахмат. Ырыңыз дагы даяр экен да. Шайыр апалар тобуна жүргөн эжелер. Эми албетте биздин кыргыздын салтында бар, эч кур келбеш жок. Башыңыз кут болсун, Алатоодой өмүрүңүз бийик uzun болсун. болсун. Ушундай туулган күндөрдү жылда эле тосо бериңиз. Аллахым канча өмүр берсе, ошонун аягына чейин ушундай туулган күн өткөзүп жүрө бериңиз. Ай, рахмат. Ден соолугуңуз чың болсун. Кам Байчеңиз менен тең барыңыз. Жашоодогу эң негизги максат ошол да турабы эне. Байчеңизде туулган күн болот да. Ооба да, конечно, албетте. Энебиз баары үчүн туулган күн уюштурулат. Туулган күн кылбай койсок болбой калат, а? Анан бир энебиз жөнүндө бир жакшы пикир калтырып коюңуз эми ушу тасмага. Шайыр апалар тобунда жүрөт экенсиздер мисалы үчүн. Бир подаркаңыз бар окшойт баягы. Подарканын коруктары. Куругундагы берип коеюн. Куругундагы берип коет мынакей. Акана жакшына көйнөк алып бересиз. Мынакей. Чөнтөгүнө эле салып коеюнчу. Анан алып коем деп коем. Жок, бул кассаны бербейт. Бербейби? Бирок баары сиз үчүн эне, чынын айткандачы. Мына бүгүн Алайчаканын туулган күнү экен. Ушул туулган күндө куттуктап, туулган күндө чогуу отуруп, туулган күнгө күбө болойлу деп келип отурам. Ошо Алайчаканын туулган күнү кут болсун, өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, бала чакасынын күнү күчүн көрсүн. Ошолордун сый урматына бөлөнүп, дайыма дөөлөттүү кемпир чал болуп, ага элечеги башынан, ак калпагы башынан ообой, ушу балпаган байбайча болуп, ушу төрдүн эле көркү болуп жүрө беришсин. Биз да ошондой сүйүнүчтөргө ортоктош болуп келип турайлы. Биз мына шайыр апалар Марпатча менен бирге дайыма чогуу басып жүрөбүз. Ушундай сүйүнүчтөрүбүздү дайыма чогуу бөлүшүп ортоктош болуп жүрөбүз. Не дейин, кыргыз элим гүлдөп өнүп өссүн. Эл арасында биз аман болойлу. Бала чакабыз аман болсун. Бизден кийинки муундарга жакшы жашоону Аллахым өзү ыроолосун. Эшикти бир аз жаап коесуздар. Эшик. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Марипат элебиздин жакшынакай болгон кошунасы болосу, мисалы. Кошунасы, бир чети мисалы ушул кесиптеш деп деле койсок болот экен. Мисалы шайыр апалар деген топту жакшы билесиздер. Бүтүндөй азыр Орто Азия мамлекеттеринде да таанылып калды бул топ, шайыр апалар деген. Шайыр энелер деген да топторубуз бар. Ар жылы барып, ар кандай жакшылыктарда ырдап берчү дагы учурларын көрүп калабыз телевидениядан, YouTube'дан, интернет тараптарынан дегенде. Эми
Анда сиз ырдап бериңиз эми ушул Алайчы атабыздын. Анан кийин энебиз ырдап берсин. Же экөөңүздөр чоң ырдап бересиздерби? Кандай кыласыздар? Сиздер урматтуу көрүшсөз, бул жакта да конокторубуз бар, сүйлөтүп калалы, келиңиздер. Сиздер дагы сүйлөп калыңыздар. Сүйлөгөндөн кийин маектерден кийин бир жакшынакай ырлар болот. Анан кийин атабыз менен апабыздын жакшынакай болгон батасын алабыз. Саламатсыңарбы? Жакыныраак туруп алыңыздар, а? Биздин ушул Алайчы ака менен Марпатчы биздин ушу түбөлүк кошунабыз. Алайчы ака менен Марпатчы жөнүндө жакшы сөздөрдү айтсак аябай көп. Алайчы ака бүгүнкү сиздин 70 жаш курагыңыз өзүңүзгө насип кылып буйруп кут болсун. Марпатчы экөөңүздөр тең арып тең карыңыздар. Бактылуу каарлыктын доорун сүрүңүздөр. Балдар кыздарыңыздардын жакшы күнүн көргөнгө да Алла насип кылсын. Колу коңшу дагы бардыгыбыз тынч бололук. Ушу жакшы күндөрдө, жакшы айларда чогуу бололук, жакшылыктардын үстүндө. Мына Шайыр апалар менен дагы турабыз. Шайыр апалар коңшуларыбыз, бир айылдын элибиз. Бардыгыбызга тынчылык, ушундай Алайчы ака менен Марпатчынын жакшы күндөрүндө күбө болуп жүрө берели. Кыздардын жакшылыктарында, неберелердин жакшылыктарында чогуу бололук. Айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин, ойнон. Кана сизге? Саламатсыздар. Мен дагы ушул алдыңкы эжелер айткандай Марпатчы менен Алайчы менен кошунабыз түбөлүк. Эми эмне дейбиз? Алайчы тууганыңыз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ушул Марпатчы экөөңөр ушу кыздардын, балдардын жакшылыктарын көрүп жүрөңүздөр ушундай. Жакшы нерселерди каалайбыз. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Анан Шайыр апалар форма менен келсек болмок экен. Бул сюрприз, формасы жок деле сонун болот, Кудай буйрса. Ошолордун атынан да куттуктайбыз. Тынч болуңуздар. Ден соолукта болуңуздар. Рахмат, урматтуу көрүшсөөр, мынакей Шайыр апалар тобу бир чети кошуналары мисалы. Кечээ эле башка мамлекетке, башкача айтканда Казакстанга чыгып, ошол жакта карлар күнүн ошол жакта тосуп, ошол жакта ырдап келдик элек. Азыр дагы ошол Шайыр апалар тобуз менен толуп келсек болот эле, бирок шартка байланыштуу алар келе жатып, ар кимиси өз иштери менен калып калып, бул жерде экөөбүз эле болуп калдык. Сиз менен үчөөбүз болуп калдык. Сиз жакшы болуп калыпсыз. Үчөөбүз да куттуктаганга үлгүрдүк. Анда үчөөңүздөр, бул эжебизди да кошуп туруп, төртөөңүздөр бир атабызга бир кызмат кылбагандан качан кызмат кылабыз? Бүгүн атабыз сиздерге только буйрутма гана берет. Атабыз ырдап берсинби? Алайчыга бир созолонтуба. Мына кече жакын эле Казакстанга барып келипсиздер. Кайсырды ырдап казактарды таң калтырып келдиңиздер. Ошону ырдап бериңиздер. Биз эми жерге барып ким эле фамилиясы? Ол өзүбүздүн эле кыздардан, олар да Шайыр апалар, ошо Сокулуктан. Ошол эженин ырын ырдап келдик. Баягы Айымкан апанын ыры. Сенин апаң алтын, менин апам алтын. Кулпура бер аял заты, аман болуп калкың. Сенин жеңелерим айым, ушулосуңар дайым, апаларды куттуктап, кол чапкыла барып ырдап келдик. Ай, рахмат. Ал эми бүгүн эми Алайчыбыздын туулган курматта кайсы ырды ырдап бересиздер? Жакыныраак туруп ырдаңыздар, аябай сонун болот да. Шайыр апалар тобу, урматтуу көрүшсөөр, Шайыр энелер тобу мынакей. Мен мына эле ырдагым келип атат, эми өзүм эле ырдап кое берейин, Макул, аны өзүңүздүн. Эми жөн эле ыр капа болбойм, сен атың башка. Бул ыр болгон деп коеюн. Каткырышып бирге тосуп жаз түнүн, каалаганча кана жыттап жаз гүлүн, кадырыңа жетсем деймин түбөлүк, карегиңден кагылайын наз гүлүм, кадырыңа жетсем деймин түбөлүк, карегиңден кагылайын наз гүлүм. Ой, рахмат. Кол чап коебуз кана эми мынакей урматтуу көрүшсөөр, эми колдон келишинче атабыздын көңүлүн көтөрүү менен алекпиз. Азыр дагы бирөөлөр чалуудан окшойт, куттуктоого кезек берели. Кимиңиз болот экен бул? Бул Өмүш эле. Өмүрбек. Москва шаарынан бизге буйрутма берген адам. Өмүш, мен аябай ырдадым, укпай калдың да улум. Ачып койбоптун эле да. Ошо да. Ооба, бул iPad'ты мындай эле коюп койсо, мисалы биздин тартымыбыздын баарына көз салып турмаксыз да, мына мына болуп коерсиз мисалы, ыңгайлуураак жерге.
Кана эжеми кезек кеп кезек ыр кезеги сизде эми. Мен мынаны ырдагым келип атат. Ар үйдө аксакалдуу кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо, кеп баласы бартап эмгегинен, улумда уят менен намыс болсо. Рахмат. Ата бардығына қалыс болсо, чоң ене суық сөзден алыс болсо, келини кирбезденип бой көтөрбөй, улумда уят менен намыс болсо. Ой, рахмат. Үнүңүз да бар экен, бирок Марипат энесинин да үнү сонун экен, мисалы үчүн мындай ырдап жүргөнү байкалып атат. Буга чейин качан бул шайыр апалар тобун түзүп же болбосо шайыр апалар тобуна кошулуп калдыңыздар эле? Марипат эне. Биз мен жана бир аз айтып өтпөдүмбү башыман өткөн нерсени. Анан ушундай эшик элке чыга албай, өзүмдүн акыбалым өзүмө келе албай калган мезгилдерде ошол мына кошуналарыбыз дагы бир Чынар деген жетекчибиз бар эми азыр биздин. Ошолор бардыгы келип отурушуп, Үлпат, Кыздаркан, Чынар болуп отуруп эле мына Кыздаркандардын эшигинин алдында ушундай шайыр апалар түзөлүк, биз сени эптеп алып чыгалык, даннары жоголуп кетпейби, сени бир алып чыкпасак болбой калды деп ошол атайын мен ойлойм мен үчүн эле шайыр апалар түзүлүп калды. Анан ушундай стресстен алып чыгышты мени. Ошо 17-жыл түзүлгөнбүз. Ошонун бери шайыр апаларда жүрөбүз. Ысык көлгө барып лауреат дегенди алып келдик. Ушул ар кандай жерлерде ырдап жүрөбүз. Эми ушинтип Турцияга барып келдик. Турцияга чейин барып келдиңиздер. Турцияга чейин барып ырдап келдик. Жакшы нерсе экен. Жайлы Казакстанга бардык. Казакстанга да барып келдиңиздер? Ошон үчүн түндө келип атпайбыз. Ошон үчүн Бишкектен анан Казакстан, Бишкек анан бул жака келип атасыздар. Кыргызстандагы 7 дубанды толук кыдырдык деп айтсак болот. Аларды кыдырып бүткөндөн кийин андан сырткары азыр эми апалар аалам кыдырат деген тема менен биз чет мамлекеттерге чыгып атабыз. Кече эле Казакстандан келдик, пандемия убагында Турцияга барып келгенбиз. 5 күн камалып калдык деген. Жана дагы Өзбекстанга барып келишти. Биз ал убакта малдан чыга албай бара албай калдык, шартка байланыштуу. Казакстанга барып келдик. Биз мал кармайбыз да айылда. Албетте, майыл жергесинде мал мененбиз да барыбыз эле. Анан кийин дагы чакырылган иш-чараларга, айылыбызда өтүп аткан иш-чараларга толук катышып турабыз. Активдүү катышып турасыздар, э? Урматтуу көрүүчүлөр, шайыр апалар тобу боюнча бир аз кыскача маалымат берип өттүк. Кудай буйруса, айымдар аалам кыдырат деген өтө чоң долбоордун үстүндө иш алып барып атышыптыр. Дүйнөнү кыдырыңыздар. Дүйнөдө канча мамлекет болсо ошончо мамлекетке барып шайыр энелердин, кыргыздын энелеринин улуулугун даңктап келип жүрө бериңиздер. Кудай буйруса, мынакей энебиз дагы айтты. Сен улуулугуң десең дагы бир нерсе сүйлөгүм келип кетти. Биз ошо Турцияга, Казакстанга барганда биздин формабыз ошол көчөдө басып жүргөндө көпчүлүктүн көңүлүн өтө күчтүү бурду. Адамдардын өзүнөчү. Анан көпчүлүк адамдар ушу кайсыл улуттан келдиңер, кимсиңер, кандай иш-чара өткөзүп атасыңар деген суроолорду тынымсыз берип турушту. Ошо менен эле кошо биздин аркабыздан ээрчип сүрөткө түшүп, биздин формабызга маани берген адамдар, суктанган адамдар көп болду. Көрсө биздин формабыз башка мамлекеттерге өтө таасирдүү болот экен да. Биздин өзүбүздүн формабыз. Көрүмдүү дагы да биздики. Көрүмдүү дагы, таасирдүү дагы, кандайдыр бир өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланып турат экен да. Турцияга барганда вообще Турциядагы элдер менен мындай баса албай калганбыз. Сүрөткө түшүп алар, формаңар жакшы экен, силердин улуттук кийимиңер экен деп бастырбай сүрөткө түшкөнбүз. Ошо формабыз менен дагы кыргыз эли сыймыктанып, ушуну унутпай жөн эле мындай ырдагандай же башка да эмес, жөндөй деле кийип жүрсө боло тургандай эле биз уялбаган эле сыймыктана турган эле формабыз бар биздин. Ошентип эле жүрө бериңиздер. Кыргызды дагы ушул сиздердин аракетиңиздер кыргыздын дагы улуттук ада салтын дүйнөгө жайылтуу болуп эсептелет. Ошо билген адамга чоң идеология да бул дагычы. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей атабыз бир аз
Ес алып калды окшойт да. Эми Марипатине атабыз ырдай бирдибайбы? Мына сизден сурайлычы. Эч ырдабай, ырдаган эмеспи? Мага ыр деле жазган эмес. Сизге ыр жаз. Бирок гүл берген болуш керек. Ошол мезгилде гүл берген деле жок эле чын. Гүл берген эле жок беле. Бирок бүгүн берди да. Бүгүн жок, одан бери берип атат эми. Одан бери берип бүгүн тасма аркылуу берип атат. Менин энем аркылуу. Эми сиздин жүрөктөн чыккан калуу тилегиңиз эми сонун кылып туруп чалыңызды, абышкаңызды куттуктап коем. Жакыныраак туруң, ооба. Жакыныраак турсаңыз, бүгүн сиз жакын турсаңыз да боло берет. Мынакей. Шаркырап акса сутунуп, сен жазгы гүлүсүң колпуруп. Кыраңдан кыя карасам, голсундуң үнү сөз умтулуп. Көр кошуп айлана, жылмайдың жай гана. Голсундуң үнү сөз умтулуп. Ай, азамат. Маңызы өтө күчтүү Кабыл болду. элек. Ыр бул өзүнчө, өзгөчө, уникалдуу болду. Чын айткандачы. Эми бир жүрөктөн чыккан калуу тилегиңиз. Буга чейин Марипат энем бүгүн эми сизди кичине кыйнайбыз. Жок. Канча болду? Чал, мен сени же Абышка мен сени сүйөм деп айтканыңызга канча болуп калды? Акыркы жолу же кантип эркинетесиз Абышка алайча оозду? Сиздер айтпай туруңуздар азыр, энебиз өзү айтсын. Кана Абышкаңызды кантип эркелетесиз? Эми чынын айтсам, мен мынандай формальный сүйлөй албайм. Эркелеткенди деле билбейбиз. Бирок бирибиздин мамилебиз өтө сый, өтө жакшы. Эми ошол мамилебиздин жакшы үчүн бирибиздин тууганыбызды сенин тууганың, менин тууганым дей албайбыз. Бардыгы эле биздин туугандарыбыз ортолукта. Баягы сыйга келгенде сенин тууганың көрүп калды, менин тууганым көрүп калды демей жок. Бизде бардык ортолукта ушул Ушул бойдон жүрө берсин. Сиз мамиле мынакей эң жакшы. Багдайында. Азыр эми мынакей куттуктап, колун кармап, бир жакшы куттуктап коюңуз кана. кайынсиңдим чыгып. Мен азыр алар менен да байлашып, сиздин куттугуңузду бүтүп коелу. Келеме. Макул. 70 жашың кут болсун. Рахмат. Ошол балдардын, кыздардын жамандыгын көрбөй, Алла Таала канча өмүр берет, ошол өмүрдү кыйналбай, оорубай, сыркабай, аман эсен ушу эли журт тууган ушун менен аман болуп, бардыгыбыз бирге бололук. Мына тартып келген балдарга да чоң рахмат. Эли журт мына кологуң ушу бардыгына чоң рахмат. Туугандар да аман болсун, сен да аман бол. Оорубай, сыркабай жүрөбүз. Кана жүзүнө сүйүп коебуз эми ушунча куттуктоодон кийин кантип мынакей. Рахмат. Азыр эми мынакей сиз качан айттыңыз эле, байбиче мен сени сүйөм, сен менин махабатымсың. Эми биз мени туура түшүнүңүздөр, бул үй-бүлөлүк тасма, бул архив, бул өтө ыйык белектер. Качан айттыңыз эле акыркы жолу? Акыркы жолу айтпасам да мен наркы ички туюм сезим. Кана азыр айтып коюңуз да эл көрсүн. Сиздин сөзүңүз кийинкиге сабак болсун кана. Сабак болот эми ата, булчу. Менин алтыным. Алтыным. Алтын. Эми жуйт дейт. Ай, рахмат. Мынакей жанатан бери айтып аткан. О да кene алтын байбичеңиз. Сүйүүңүз, махабатыңыз, деги дүйнөңүз, кереметиңиз ушулда. Энебиз да турабы? Энебизге деле сиз дегендейчи. Экөөңүздөр бар үчүн бул жашоо керемет. Чын айткандачы. Ылайым ушинтип колуңуздар кармашкан бойдон ушул жүздөн ашып кетиңиздер деп ниет кылалы. Жакшы дагы бир торколуу тойлорго келип алды дагы мындан дагы бетер сюрприздер уюштурулсун деп ниет кылалы. Мына ушул азыр бизди күтүп турган ким болду экен, ушуга сөз берели. Ушул эжебиз дагы куттуган турат. Бир тууган карындаш, куттуктап бериңиздер. Атабыздын бүгүн туулган күнү. Багдайым сүйлөйүп. Бетиңи көрсөт, башың жакшына кыл. Çevrelerini görünüzdür. Diye dilesenizdер, тілейіңіздер жіберсін Аллахым. Ойлаған ойыңыздарға жетіңіздер. Çevre, ıra tuğralarını görünüzdür. Dinç bolunuzlar, денсаулықта болуңуздар. Баарыбыздын төрүбүздө Балпайга Абышка, Тартишти Абышка, Балпайга байбиче болуп жүрө бериңиздер, кызмат сыйдын үстүндө. Dinç болуңуздар, денсаулықта болуңуздар.
Рахмат. Бет Кайынсың, кайынсыңдың бала чакаң. бетиңи бир көрсөтүп койчу. Бетиңизди бир көрсөтүп коюңчу. Ошондой мынакей, көрсөтүп мынакей. кой. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Алайчабыздын Карындашы бир тууган Жалалабадтан карындашы куттуктап. Жалалабадтан куттуктап атат. Бар болуңуз сиз дагы. Рахмат, чоң Рахмат, рахмат. бала чакаң менен тынч бол. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн өзгөчө күн, бүгүн сюрприз. Атабыз бияка туруп алсаңыз Алайчаба. Себеп дегенде бүгүн колдон келишинче Алайчабабызды сүйүнткөнгө аракет кылдык. Мынакей колдон келишинче Марипат энебиз деле сүйүнткөнгө аракет кылды. Мындан ары да аракет кыла бермекчи. Себеп дегенде жогоруда аябай жакшы бир ушунчалык ысык мамиле, ушунчалык карым катнаш тыгыз мамиле, мына ушул бизди 50 жыл өмүр сүрдүрсө керек деген да бир жакшынакай тилектерин билдирди. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз дээрлик 50 мүнөткө жакын ушул туулган күнүн урматына арналган иш-чараны мүмкүн болушунча мен аракет кылып сүйлөткөнгө, ырдатканга, каалоо тилектерди айттырганга дагы аракет кылдым. Эми аягында, мисалы ушул программанын эң аягында ар дайым аталар, энелер өзүнүн кан жанынан жаралган балдар кыздарына, ана ушул атайын Москва шаарына ниет телек кылып уюштурулуп, ушул иш-чараны уюштуруп аткан Өмүрбек мырзага, Жумабек агабызга, Махабат эжебизге, Мээрим деген эжебиз да кошулуп калды. Мына ушул Бишкектен, Жалалабадтан чыккан бардык кыздар балдарыңызга бир 10 миңдеп алакан жайып бата кылыңыз эми мына. Ömüş. Ataның менен, ырыс насмаң менен тынч бол. Ойлогон ойуңа, телеген максатыңа жет. Талада болсоң дагы ошо жердин мазар машая колдоп жүрсүн. Бала чакаң менен тынч бол. Ойлогон ой, телеген максатыңа жет. Амин. Аллаху акбар. Ана энебиз дагы бир бата берип койсун, энебиздин дагы батасы ыйык баталардын бири. Амин. Амин. Мына Өмүрбек атасы, апасы ошол жерде отуруп, макулдашып, мынантип абасынын көңүлүн алам деп, 70 жылдыгын куттуктап, бизди аябай сүйүнтүп, мынантип терибизге батпай сүйүнүп турабыз азыр. Ушул балдарга анан мына ортолукта дагы байланыш алып куттуктап аткан балдар кыздардын бардыгына Кудай ден соолук өмүр берсин эң биринчиси. Анан ушул ичер жерден ажыратпасын. Тапкандарынын бардыгына, тасторкондоруна барака пайыз берсин. Ушу эл аман болуп, журт аман болуп, эл ичинде, журт ичинде аман болушсун. Ушул жана деле айттым, ушу бирөөнүн эли, бирөөнүн жери ошондой жерде жүрүшөт. Бул ошол жердеки мазар машаяктар ойлойм, зүрүктөр колдосун. Жараткан өзү жар болуп, оң көзүн салсын. Булар да ушу келин алып, Өмүрбек дагы кыз берип, бизге окшогон ушундай балпайган бай-байбиче болуп, алганы менен тең карып, тең карысын. Мына кайныме дагы, Махабатка да чоң рахмат. Ушундай биргелешип, баласына макул деп, өздөрү макул болушуп, бизди дагы мынантип сыйлап отурат. Булар да ушу Өмүрбек менен Мээримден ушу жакшы күндөрдү көрүп, ушулардын кыздарынын кызматын көрүп, уулдарынын урматын көрүп, булар да ушу небере үйлөп, чөйрө үйлөп, бардыгы аман болсун, жакшы болсун. Ушул куттуктап аткандардын бардыгына дагы чоң-чоң жакшы ийгиликтерди каалайм. Олар да ушу бала чакасы менен аман болсун. Анан дагы биздин өзүбүздүн кыздарыбыз да ушу аман болсун, бар болсун. Биз кече Алматыга барып дагы неме кылып келдик. Кореяда жүргөн менен небере кызым кече күнү турмушка чыгып, ошонун эмесине катышып келдик. Ошол Кореяда жүргөн небере кызым да бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, алганы менен тең карып, тең карысын. Мына колого ушу тууган урук, эли журт мына шайыр апалар бардыгыбыз аман бололу, тынч бололу. Өмүрбек садагы болоюн. Өмүрүң узун, өрүшүң жайык, келечегиң кең, эч талыкпаган, эмгектенген, чарчабаган, чалыкпаган ийгиликтер менен коштоп жүрсүн. Аман бол, ата-эне, тууган урук, эли журтуң менен, бала чакаң менен аман бол. Амин. Аллах. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жанатан бери дээрлик 1 саатка жакындап калыптыр. Биз ушул иш-чараны уюштуруп, ушул мен өзгөчө ушул мен денем программасына ушул Алайча бабабыз менен Марипат энебизди тасмага калтыруу үчүн болгон күч аракетимди жумшадым. Албетте мынакей жогоруда Өмүрбек мырзага, Жумабек агабызга, Махабат эжебизге жана башка эң жакын туугандарга бата берилди. Сиздердин да ушундай
ала тоодой бийик ушундай бейиштин образында болгон ата менен апаңыздар болсо анда куттуктаганга шашыңыздар. Себеп дегенде ар бир программаны пайгамбарыбыздын улуу осуяты менен жыйынтыктаймын. Ата эне разы, Аллахым разы деп. Ата энени сыйлайлы. Бул табылгыспайлык, бул ыйык нерселер. Жакшы туруңуздар. Кат жазыңыздар. Алдагы телефондорго чалыңыздар. Мен дагы бир куттуктоо айтып коеюнчу. Макул. Айтыңыз. Мына ошончо жерден ат арытып, тонжуртуп дегендей келип отурасыңар. Ушул программанын өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Ушундай бизге окшогон айылдагы мындай каарылардын бардыгын көңүлүн алып ушинтип жүрө бергиле. Силерге Кудай ден соолук өмүр берсин. Жалпы коллективиңерге дагы ишиңерге ийгилик болсун. Чарчабагыла, талыкпагыла. Бала чака тууган урук эли журтуңар менен силер да аман болгула. Ушул программанын өмүрү узун болсун, алып барган сенин да өмүрүң узун болуп, ушундай жакшы ийгиликтерге ортоктош болуп жүрө бер балам. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Жакшы туруңуздар. Ылайым жакшылыктарга гана келели үйүңүздөргө. Жакшы туруңуздар. Өмүрбек мырза, жакшы туруңуз. Мынакей программаны аяктадык, жыйынтыктадык. Сизге болгон баталар берилди. Аман эсен болуңуз. Бул жашоо бумеранг сиздин дагы балдарыңыздан сизге кайтсын. Жакшы туруңуз. Рахмат, жакшы туруңуздар. Аман эсен жүрүңүздөр. Şu жақсы күндер нәсіп қыле берсін. Рахмат. Сілердің передачаңарға дағы ийгилик, дайыма ушундай жақшылықтарды жылоологон передача болсын. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Менин энем программасын көрүңүздөр. Менин энем программасына рахмат. Чоң рахмат.